бир вопрос бар да. Азыр мына Канада өкмөт менен договор түзүп келгенде башынан ушулга чейинчи Акаев менен договор түзгөн, туурабы? Президент Акаев менен. Бакиев менен договор түзгөн. Аны ал договорлордун баары Канадага выгодный и ошол убактагы Акаев менен Бакиевке выгодный болчу да, а калган элдин баарына простой элге невыгодно болгондо алардын договору. All this agreement that made with Akayev and Bakiyev good for just Canadians and only it was just Bakayev and Bakiyev. We always reinvested in the mine. We always put money back into the mine and into the people. Nobody stole the money. Everything always went back into the operation. Тапкан акчанын баарын кайра ушага жумшап, элдерге жумшап атабыз да. We buy new equipment. Жаңы оборудование сатып алабыз. We make new places to live. We try to make it better. Условия жизни, чтобы были лучше для сотрудников. Да. Озганча тоннан төгүп атат. Дөңгөлөктөрдүн баары айрылып калыптыр. Эми мөңгүнү кайра алып барып сактайбыз деп. Кана. Эмне алып сактайт? Мына жана айтып атсыз эле тияктан мөңгүлөрдү чаптып салып аткандачы. Мөңгүлөрдү алып барып туруп бир жака коюп, коп-коюз ошо бойдон сакталып турат депчи. Азыр карасаңар, каяк моякта кандай сакталат эми карасаңар азыр. Бүт ээрибиз жок болуп атат. Ар жагынан суу деле чыкпай эле. Siz айтып атасыздар, тияктан эригенден, бияктан деле эриген бирдей эрийт депчи. Мына Абылбай айтып атат, бияктан бат эрип кетет депчи. Мына майдалангандан кийин бири-бириң эриген эме болот атпайбы? Мынакей көрдүңөр туугандар. Миң күндүктү бир күндө талкалап атышат. Могуну айтып атышат. Биз сохранить этип атабыз депчи. Муну эч кандай сохранить этпейли. Мына өзүңүз күбө болгула, могу жерде күнүнө 50.000 тонна музду алып келип ушул жерге төгүшөт экен. 50.000 тоннанын канчасы күнүнө эрип, күнтөрсүз напрямой куюп атат. Бир көк мөңгүнүн баасы канча турат? It's interesting if you see Kumtor and you consider the glaciers close to Kumtor. There's 5 glaciers close to Kumtor. Баары эле ойлотасыңар. Эми ледниктердин баары эле жакын деп Чукумторго. Of which Davidor is one of the glaciers. Давыдов алардын бири да. There's 5 close. Yeah, he says the price of the 1 cubic meter. We affect 1.5% of the total volume of ice in those 5 glaciers. So he asked the price of 1 cubic meter of glacier. It costs us approximately $1.30 to mine. It costs us $1.30 to mine a bank cubic meter. $1.30. Билишибиз боюнча Канадада $20 $100 чейин турат да 1 литр мөңгүнүн суусучу. Ошону мисалы үчүн талкалагандар үчүнчү. Биздикине окшоп. Штрафы. Damaged glaciers is for 1 liter. It's
penalty for damage? Well, I don't know from because $20 to $100. I'm not from Canada, so I wouldn't know. What Канадан эмесмин, аны билбейм. I don't know what Canada. I'm not from Canada. Ореки Давыдовду жана башка мөңгүлөрдү талкалаганыңар үчүн ушул первоначальный баягы канча көп объем болсо, ошонун баарын жеткизүү район бюджетине төлөйсүңөр. You will pay for all the damaged glaciers in the of Davuda glacier, or we will close the mine site. Look, He said. all I can say is we have permission to mine the open pit. The eastern wall of the open pit consists of the upper and lower Davidov glaciers that come down from the upper and lower Cirques. Мен эмне деп айтарым? Биз ошо Давыдовдун өйдөңкү жана ылдыйкы картышынан иштеткенде бүт эмелер бар, решениялар бар дейт. We mine the ice as you've seen and taken photos. Элдин чечими бийик турат, өкмөттүн чечиминен, парламенттин чечиминен элдин чечими бийигирээк турат. Түшүнсүн, айтып койчу. Understand you that the people's opinion is more than the government opinion. Look, we're basically been in Kyrgyzstan. You just remember that. Okay. Бул жерден мөңгү боюнча айтайын. 2012 жылы Кыргыз техинспекциянын немеси бар экен, претензиясы. $5 миллиард да. Именно Майкл Фишерге жөнөткөн каты бар экен. Ал боюнча мына эчтеке иш кылган жери жок. Ал Кыргыз Республикасынын суу законунда жазылып турат. 42 статьясында да. Ал жерде жайгашкан суу пайдалануучулар ал мөңгүнүн үстүнө жана сууларга чаң не то что аны талкаламактысын, чаң жугузбаш керек экен, чаң жугузбаш. Мына ошондой жазылып турат да. Өкмөт ошон үчүн $5 миллиард коюп атат да. Анан кайдагы улугсат документин алып ататларчы. Эртең көзүнө көргөзүп туруп ошол кагазды көргөзөбүз. Сотко прокуратурадан барбы жерде? Конкретный арызды жазып беребиз. Давай текшергиле. Эң үчүн 2012 жылдан бери ушуга чейин чара көрүлбөй жатат да. Өкмөт берип атса. Our reply to the parliamentary commission is in the public domain. You should read it. Бул боюнча парламент комиссия кайра жооп берген дейт. We refute. Парламенттик комиссия эмес, өкмөттүк комиссия чыгарган немеде турат. 2012 жылы. Сен айтсаң, парламенттик комиссиянан тиги президент, бул президент дей бербейчи. Алар элин ойлогон тиги комиссия, ал президенттердин бизге эмесин кереги жок, улуксаттарычы. Алар убагында эл менен, жергиликтүү эл менен, кыргыз эли менен кеңешиш керек болчу, момдай кылабыз депчи. Well, we have to. We work in accordance with the government of Kyrgyzstan. We've always worked within the laws of Kyrgyzstan, and we will continue to do so. Because we are part of the Kyrgyzstan business environment, and as such, we obey the laws of Kyrgyzstan. Майк, бул эки мөңгүлүчү талкаладыңарда макул, талкаланды да. Бул жерде пусто продума жатат да. Анын ар жагында мөңгүлөр жарылып, коркунуч келип турат да. Азыр силер иштеп атпсыңар, мөңгүлөрдү бүт жанагы катапилдер менен ташып, тияктагы жөнөлө бир алып барып сайын үстүнө төгүп атпсыңар да. Мындай айтканда пусто продун үстүнө кайрачы. Ошол жактан барып биригип, булар катып калат деп, ал катыбайт да, биринчиден. Экинчиден, ошол жерде кырсык болуп кетпейт деп ким ушуга кепилдик берди? Эгер бул жерде 4-5 балдык жетиптүү болсо, жанагы мөңгүнүн баары карьерге түшсө, карьерден бери карай тебет, тепкенде ол пустой породоңду боягын тазалап деп хвастахраша талкалайт да. Же бул табигый кырсык менен да сүйлөшүп алдын алып акча берип койдуңар алтындарга. Dumping there over there, yeah. And he said, who will give guarantee if there will be an earthquake, 4 or 5 bars, and this ice dump, west dump will move and damage the tailing dam.
what will we do? Who will give the guarantee about Well, that? first of all, you know, we've had 4 independent experts considering the Central Valley waste dump. Биринчиден, сиз билгендей, бизде 4 независимый эксперт бар. 2 Kyrgyz experts and 2 North American experts. Эки Кыргызстандан, эки болсо Америкадан дейт. They tell us that the mass of the Central Valley waste dump hasn't got enough mass to basically flood across the Kumtor River and hit the tailings dam. Ошо олар кепилдик берди. О дамба Кумтор речкадан ары кетпейт деп. You must also realise that what's happened is the dump hasn't failed. The 40 metres in the Valley 4 has failed on an ice plate. Tell them we've got the various experts, 2 of them are Kyrgyz, to answer those queries. Ошо көптөгөн ошо 4 эксперттер бар, ошо дамба боюнча иштеген. Ошолор бүт баары кепилдик берип атат да. Гарантиядачы бир Алла Таала бере алат да 100%. Жанагы силердин эксперттериңер продажный да. Аларга азыр биз экспертине да эч кимисине ишенбейбиз азырчы. Well, that's why Kumtor's still here and still operating. Ошон үчүн Кумтор биякта иштеп атат да. Now, Kumtor's been operating for 15 years in Kyrgyzstan, Кумтор 15 жылдан бери иштеп атат and дейт. we'll be here for another 15 years. Биз Кудай бурса дагы 15 жылдай Because we use Kyrgyz experts, we use foreign experts. Биз ошо местный анан иностранный эксперттердин жардам берип. Ошол иштеп аткан 15 жылдачы мына район, 7 район территориясында турат да Кумтор. Ушул районго эмне кылышты 15 жылдын ичинде? Эмне кылышты? Сүйлөп келген жокпуз, тура отургандар. Биз бүгүн Кумторго точкасын коебуз. Бул жерде мисалы 2 жарымда келбесе, экинчи вариантты койгонбуз. Биз ушул койгон талаптарды тез арада чечип бербесе, биз Кумтордун алдына барып көзүлөртүп эмеде болсун деп. Мына элдин алдындабыз биз. Эч жакка барбайбыз. Биз өкмөткө керек болсок, өкмөт келсин бияка. Мейли 200 киши деп берип атты телевизордон. 200 киши өкмөткө киши эмес бекен. Ошол 200 кишинин маймилесин, тагдырын ойлоп келсин дегенбиз. Мына 3 сааттан ашты уже келе элек өкмөт. Андан тышкары биз бу элге келгенден кийин до конца уш Кумтор боюнча ишти до конца чыгабыз дегенбиз. Чыгабызбы туугандар? Чыгабыз. Кумтор элдин байлыгы. Кыргыз элинин байлыгы Кумтор. Кыргыз эли пайдасын көрүш керек болчу. А бул жерде биздин ушул чоңдорубуздун айынан элдин ырыскысы каяктайыр мошенник аферисттерге кетип атат. Өз байлыгыбыз, өзүбүздүн ырыскыбызды алалы деп чыгып атабыз аяк. Бу жака Мырзабек байке, өзүбүздүн кыргыз эли өзүнүн ырыскысы үчүн чыгып атат. Азыр ар кайсындай сөздөр келип атат бул жерге. Спецназын даярдап атышат, тигинтип атышат, минтип атышат деп. Мырзабек, мен бул жергечи 4 баламдын бетинен кучакта өп, коштошуп алып чыктым бул ишке. Аягына чейин чыгам деп. Yaşasın Kırgız! Kırgız'ın baylığı özgürlüğü! Sizni bizçi, çın yürekten güttük 4 gün. Sizin betiniz yok en çınar. Erkuncu, sizni silahsız basıp gelgen yoksun Erkuncu. Kimden korktuğunuz Erkuncu, aytımızçı. Sizni biz kolduğunuz ne koca etti çap elleme. Leşle men kolduğunu mu ne var sizde? Men sizden şunca ümit kılgan Erkuncu, gel et deyip. Kuran mes kıldınız siz. Şundaydı onu. Hayır, çok da Чеченди карап жүрүшөт да, Батукаев чеченди карап жүрөбүр.
Сөз Наристе Қалшаевты, Жетеуіз район жаштарының лидері. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар туралы. Уже 2 күндөн бери 2 чоң талкуу болуп атат. Бул жерде төмөндө айтып кетишти. Бул жерде биз саясий баада беришибиз керек деп, анткени биз ушу комиссияда иштегенде көптөгөн фамилияларды, көптөгөн немелерди ушу поименно бериле деп суранганбыз. Ал бул жерде азыр айта кетип турган болсок, эң биринчиден азыркы өкмөттө отурган, өзүбүздүн өкмөттү башкарып отурган кишилерге азыр биз тапшырма берип туруп ушуну дагы күтөлүп атабыз 3 айга. Biz buga çeyin işlep gelgende, emne üçün buga çeyin deyiste olgan жоқ деген bir бүтүм чыгарып атам да. Göçönкү сиздердин чыгара азыркы бүгүн токтом кабабыз деген токтомду окуп отуруп дагы ушул жерден бир күнөмдөр пайда болуп атат да. Бул жерде айтып кетсем, эң биринчи азыр өкмөт башы болуп отурган. Мына эң биринчи эмеде 7 декабрь 99-жылы прием хостохранилищада коюлган. Бул жерде турат Силаев деп эле берилип коюп туруп, Моисеев, Садыркулов, Алыкулов азыр мурунку администрациянын президенти, азыр Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошевич, азыркы премьер-министр мына колу турат бул жерде. Ошол убакта транспорт министри болуп турган. Эмне үчүн ушуларды келтирбейбиз? Эгер биз ушуларга эртең ушуну переговорду алып барат, же болбосо ушуну биз түз жакка колдоп берет, ушуну ишеним артып атабызбы? Андан кийин айта турган болсок, совет директоровдо отурат, Ибраев деген отурат. Эмне үчүн анын фамилиялары айтылбайт? Мына бул жерде печаты менен ошол жерде госактыга кол коюп турушат. Чунуев деп, мына бизде азыр госкомдо отурат, азыр ошол убакта кумтөрдү иштебей келген. Андайын айта турган болсок, экинчи вице-премьер Сарпашев Ак Эмир эме менен азыр кумтөрдөн договор алып, темирин чыгарганы, мына көчө договорун алып отурат кумтөр менен. Градиент менен алып атат автолорун. Эмне үчүн ушуну айтпайбыз? Мына бүт кагаз менен турат, каласаңар таратып беребиз. Буга чейин келген дивидендтерди айтып атабыз. Болгон мына 34 миллион. 34 миллион алганбыз буга чейин. Мына бул жерде сурап турат. 94төн 2000ге чейин эч кандай бир төлөнбөптүр. 2001-жылы 6 миллион, 2003-жылы 4 миллион төлөнүптүр. Андан кийин революциядан кийин 2010-жылы кошулуп берилген 4 миллион, андан 2011-жылы 30 миллион берилип атат. Калгандардын дивидендтер мына анда таркатып берелик, кааласаңыздар. Булар эмнеге айтылбайт? Андайын экологический экспертиса боюнча расчет ушеп размещение отвала пустых породов деп турат. Только пустой породага берип атабыз. Мына чыгарып берген 6 миллиард деп жанагы айтылып аткан 6,5 миллиард сом. А эмне үчүн көз карандысыз берген Динара эженин эмеси бекилбей кирбей калып атат. 5 миллиард деп. Биз андан эмне коркуп атабыз 5 миллиардты киргизгенден? Бүт эсептер боюнча эсептелип берилген. Ошого көңүл бурсак, анан азыр айтып атабыз токтомдо биз прокуратурага жанагы кишилердин эме берели дагы 3 ай мөөнөт берели деп. А биздин сиздер чыгарып берген токтомдо мындай деп жазылып турат 8-пунктта. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики изучить и заключение Кыргызской Республики соглашения других документов сотрудничества, провести расследование, межведомственной следственной группы создать деп турат. А эмне үчүн ошол группа создавать этилген жок? Ушул комиссиянын негизинде создавать этилиш керек болчу. Мыйзамдуу түрдө жазылып, силер өзүңүздөр бергенсиздер, ушул пункт аткарылбай жатат. Анан кайра биз прокуратурага дагы ушуну берели деп атабыз. Буга чейин эмне үчүн 8 айдын ичинде прокуратура бирөөнүн фамилиясын жазып берген жок. Же бирөөнү алып келип, ушул жерге жоопту кылып, моралдык дагы баа берген жок. Бул айтылган жок. Азыркы постановление боюнча азыр биз толук Кумтөр компания Кыргыздын мамлекетинде катталып болгондон кийин биз толук укуктуу. Азыр биз айтып атабыз мына обеспечить безопасность работы завода Кумтөр компания месторождение Кумтөр деп биринчи гана эмеде берип атабыз. Эгер ушул токтом кабыл алынып кетсе, анда биз Кумтөрдү жактаган болуп атабыз. Урматтуу депутаттар, бул жерде внешний мына Нацбанкта администрациянын ичиндеги башкаруусун азыр биз толук кандуу, эгер сиздер толук кандуу азыр кабыл алып берип туруп денонсацияга барсак, ошол экинин Кумтөрдүн ички башкаруусун ушул кыргыз жаранынан
башкаруусун убактылуу ушул нерсе чечилгичекти сот болобу эмне болобу башкарууну алып келе алсак толук мүмкүн бар экен. Бул юридикалык жагынан дагы бүт жагынан камсыздай алабыз. Биз эмнеге үчүн ошого бара албайбыз азыр? Мына тарых алдында. Оюңузду бүтүрүңүз. Ушул жерден талкуулап атканда айтылды эле, элге салалык деп атасыңар. Ушундай бир сөз болуп кетти эле. Бул элдин астында сиздер келип аткандан кийин, тарыхый нерсе болуп аткандан кийин ушуга бир жооптуу бир эртең элдин астына ала тургандан кийин жооптуу бир чоң милдетти өзүнүн мойнуңузга алсаңыздар. Ушул жерде бир денонсацияга барып туруп, чечкиндүү кадам жасасаңыздар, ошого алып келип туруп, эртеңки күндөн баштап туруп, ошо правлениянын кыргыз элин алып туруп, анан соттошо турган болсок, бул Центара Канадада турат. Кумтор Голд компания биякта турат. Жер биздики турат, эл биздики турат. Ошол жерде иштеген адамдар да кыргыз жарандары турат. Толук кандуу иштетип кете алабыз. Иштетип ошол экен алып келгенге биз. Рахмат. Рахмат. Андай өкмөтүбүзгө кереги барбы? Жок! Жантөре Жолдошевдун өзүнүн колу турат ошол жерде керек болсо Кумтор боюнча. Коста канча коюп берген. Эмне үчүн ал жоопко тартылбайт? Анан ошол кантип чечет азыркы Кумтордун маселесин? Өзү ошол жерге бокко чыланып отурса. Мен жогорку кеңештен дагы айткам, телевидениеден айткам, азыр дагы айтам. Ошондуктан Нормально өтүп кетишкен, анан милициянын балдары келип карап калыптыр. Сабаштабыз? Иә. Телефон мына пенсионный книжка болот. Сөз ачык айтсаңыз. Bir günden beri көчө скорый чыгып эткенде bir жумадан бери ишкелип турат. Муну сени качан кармап атат? Жаман көргөндөр өлүп калат. Бизди 7 күнү кечеде кармап атат. 7 күнү саат 7-лер чамасы. Анан ушундай 7:30-дарда мен немеден Нобул телевидениянан прямой эфир берип чыктым. Чыгып анан келип жанагы Каптагаевди чыгаруу боюнча маселе көтөрүп анан чыгаргыла дедим. Жанагы лидерлер чогултуп кел чыгара алсаңыз кармап жаткан менен бул киши да чечпейт, премьер-министр да чече албайт, жогорку кеңеш чечет дедим. Анан лидерлер сүйлөшүп макул болуп сүйлөштүк. Бир эмеге келип, мен рупорду алып айттым, азыр Каптагаевди чыгарабыз, мирный митинг улантабыз. Бүт баары жыйнаштыралып дедим да, бүт баары ошондой немеге келип да, элдер да мына жыйналып макулдоп келгенде эле бир машина тегеректеп турган балдар макул болбой ызычып чыгарып кетти да. Биз кош өрттөнөбүз деп немени чагып ийди. Анан кайра туруп анан начальник УДК сүйлөштүк. Мен айттым, азыр кое тургула, эми элди көрүп атасыңар, азыр эмеге алдырбай кичине убакыт эметелик да басаңдагандан кийин эме сопровождение ГАИ алып келгиле. Сиз жанына отуруңуз, Каптагаевдин жанына отуруңуз. Да, СМ начальник отурса, сиз отуруңуз дагы чыгып кетелик дедим. Чыгалып дагы элде мындай алыс жемеге чыккандан кийин анан Сарууга чык деп мен айтам дедим. Сарууга алып кетебиз деп айтам. Сарууга чыгабыз деп чыгабыз, андан кийин анан жолдон сизди качан урду? Ошол күнү кечинде урду. 7-күнү түнкү саат 8:30-9. Кайсы жака барды? Биринчи Гоудуга алып келишти. Гоудудан чыгарып СМБга киришти. СМБдан анан мишок кийгизип алып, анан мишок менен мишок башка мишок кийгизип койду, эчтеке көргөн жокпуз да. Эмне болду? Эмне деп талап кылышты? Эң биринчи сураганда Садыр Жапаровдон канча акча алдың, ким алып келди, ким уюштуруп атат, Садыр Жапаровдун тиешеси барбы деди. Мен бул жерде Садыр Жапаровдун бир да тиешеси жок. Эч кимден акча алган эмесмин. Мен аягына чейин ушундай эмес, ошончо сага кыйнашты да. Андан сырткары кимдер бар дагы, Жеңишти сурады, Жеңиш Чаркымбаев акча берди, ким берип атат акча деди. Биздин айтсаң урду. Жаштардын ортосундагы жана жер иштеткен 10 гектар жер бар да. Ошону чөйүн сат, ошондон кылган акча болуш керек. Бирок мен акчага эч кандай тиешем жок, уюштуруш иштерине тиешем жок, акчасына тиешем жок. Мен только гана Кумтор боюнча маалымат берем, анткени мен госкомиссия. Сиз кыскача айтыңыз. Мен тиги митинг болот дегенде келдим. Сиз качан көрсөтөңүзчү? Көчө жазды эмеде, боягында Гогола бир жаш бала таанып калдым. 2 жол кетти, милициянын чоң айтты, эмне терси бул жерде? Бул жерде эки бөлөккө, анан бул жерде көчүк жакка Гогол, анан бул буттар. Бул жерде бүгүн байкадым, мына бойлага тепкен. Олардын баарын тирелер баса албай аранан еттим. Анан булар эмне келдиңиз дейт, мен митингге катышам, мен келбесем да Кумтор үчүн кайтырга калбайсың. Карган видео жатпайсың деп, мен карганда эмес 80 чалып экен. 59-дан дедим, 8 балам эмес. Роза жалаптанып отурса эметип атты. Я 4 раза звонила Медведев деди. Ошондо саясатчы 4. 10 жыл эмес Медведев комитет солдат. Качан кармалды? Фамилияң ким болот? Чебутов. Чебутов уламбы? Качан кармады силерди?
жетісі күні. Жетісі күні. Қайсы артынжада? Көзіңді не болды? Ұрды ғой? Дағы қайсы жерге ұрды? Мен білесіз ба, ақиқатшымын. Мен таныстайын, мен ақиқатшымын, жаңы шайланған. Бақыт Аманбаев деген. Осында ең баш құқығы мен шөлтіктерді бармауды болып, кешелі шайланбадым ғой парламентте. Мен кеше шайланып, 2000-де. Birinci şimdikilerden bu böyle. Üçüncü gün sen çocuğu var. Ama polnu informasyonu aytkanın altını koyuyor. Şimdi ben çocuğdan kaldım bu. Şimdi bu da benim hizmetkarim. Azap degenler. Şimdi kanak endi de oldu. Yumuşak sözü olur diyor işte. O yol kantinde oturan жалгыз. Жалгыз эле? Анан Oş yerden sağ olsun. İnşallah. Эмне деп сабады? Жөнүндө сурабай элеби? Сураган жок му ода жүргөндө эле ошентип кириштим мен аякта барганда эмес. Денелеринде көбөлө барбы? Жок бошко. Көбөлө жок. Митингге катышкан эмес белем. Барып бир 10 мүнөттөй турдум, андан эле тарап кетти эле качып. Так, фамилияңды онуп айтпадым? Жолоев Азамат. Так, Жолоев Азамат Болотбекович. Кимдер сабады? Формуйлар дейишти, чыгылып четке алып чыгышты. Чону да сабады. Чечинтип жылаңышты алып жаткызып алыптыр. Эмне деп сабады? Эмне жүрөсүң деп бирден. Баары эми баягы ызы чуулгандар кетип калса керек. Анан киши таппай калып туруп бизди ызы чуулуп. Лично мен өзүм гайып жуттан келем. Центрден милет. Фамилияң ким? Бектурганов Нурлан Коюнбаевич, Дагы сен куга? Телефон башым өзүм. Көчөч. Биягым деле. Эмнелериңчи? Аркаларым тааныларым. Сиз да ушундайбы? Сен бетиң ким tuttu? Бетиң көчө. Көчө. Уруштабы? Милициялар бар. Милициялар бар. Милициялар сатып чапкандар менен жакшы. Четке жүктөп чыгып машинадан чыгып тизип барып жакып үйүбүз чечип сила баштады. Баарыңар канча машина? Бир машина деп атчыбыз, э? Жок, ушу келгендерби же башкалар? Жок. Караколдон ташып эле бери четке алып чыгат. Сабап атты анан, а? Сабап жанчып жаткылады. Себебин айтпады. Эчтеке түшүнбөйм. Ролду алып барды кайра. Ролдон кайра чыгат. Машина болуп турду. Сеники ким эле? Ким? Ханул Аскар. Нормально өтүп кетишкен, анан милиция алмандары келип барып кеттир. Сабаштабыз? Иә. Телефон мына пенсионный книжка бар. Сөз ачык айтсаңыз. Bir günden beri göçe skor çıkılan etkende bir cumadan beri işkence oluyor. Кудайдын көзүнчө сөз берем. Эгерде мен шайланып калсам баш аман болот. Эми аксакалтарым басын падыша болбойм. Мен президент, кызматкер, элдин кулу болуп 5 жыл иштеп берем. Кудай буйрса. Генеральный прокурор Суталинов менин комшу айылдан Таштөбөдөн мага чалып Алмазбайге эртең 5000 киши менен чыгып баарыңарды төбелейбиз, сабабыз деп коркутуп аткан балдар азыр элди коркутуп жүрөт ГКНБ. ГКНБ деген чегараны караш керек. Биз керек болсо Россия окшоп туруп, могу ГКНБни жоёбуз. Служба внешней разведки болсун, чегараны кайтарсын, элди коркутпасын. Не будет, агрессивного метода у нас нет, не будет вообще. Насчет агрессивных слов нету. Вот для этого создан комитет. Сейчас насчет этого комитет будет работать.
Да, митинг. А вот эта агрессивная форма, насколько часто она может проявляться? То есть в начале октября, в середине октября, да? То есть важно для того, чтобы вспыхивало. Ну, не считая майских событий. Не, вот агрессивная форма, я сейчас отвечу конкретно, да? Агрессивная форма. Почему они там целую армию Кыргызстана туда воткнули Сару? Почему там крутятся вертолеты, 3 вертолета там пугают людей? И вот школьники, дети школы не стали ходить там. Вот этот метод у них вертолетом крутить тоже же агрессивно, агрессию действует вам тоже. Вот. И там спецназ стоит, там 2000 человек там, на поле там. И они говорят, там уже отдан приказ стрелять вот этот Саруйсов. Саруйсов по-любому там гасить надо, отдан сверху приказ. Вот с этого появляется агрессивность сейчас. Такого не было. Не было такого. Не было. Такого вообще не было. Какую машину? Какую машину? А? Вы считаете, за это никто не должен понести ответственность, их просто отпустили? Андай машиналар биздин машиналардын баары администрациянын жанында ар бир баланыкка калган. 3-4 жатат азыр. Анан алардын деле жини келип эметет да. 4-5 машина ошо ойдон калган биздики деле. Жазып бергенбиз. Эч кандай жооп келген. Эми өкмөт бул жерде жетекчиликтерди сарыларды бир жагын эле такап атпайбы? Мисалы бул жердин артында айтылбаган комтөр турат да. Комтөр чечилип кеткенде мындай деле ызы чуу болмок эмес да. Сарылыктар анан жетекчиликтер эле керек эмес да. Эки катастрофа болсо билесиңер да. Же нарынды көздөй кетет. Же болсо артезан суулары менен Ысык-Көл котловинасына кирет. Анткени сианид деген азыр 360 канча гектар жерде сианид. Жатат, ошол жарымы суу, жарымы ошол топурак бойдон жатат азырчы. Анын баарыңар эле билсеңер керек. Ошону Сааруудан ары 40 километр өйдө турат ошол эме 360 гектарда сианид. Ошонун чаңынан мындай аябай караңгы болгондо Сааруудан көрүнөт ошол эме болуп турганычы. Мындай шоола болуп турат. Кадимкидей эменин эмесичи, кумтөрдүн жарыгы светтин. Ошол чаңдан көрүнөт. Аябай чаң болбош көрүнбөйт алчы. Катуу чаң болгон үчүн көрүлүп, азыр фонариктерди кадимкидей айылдан эметкенде чаң болуп турат абачы. Азыр ооруларды аябай көбөйдү, алардын баарын билесиңер баарыңар көрүп. Анан ошону кумтөрдү чечип берсе, эл деле ушинтип убара болуп, тиякка барып, бияка барып ызычы болбойт эле да. Сарылыктардын требованиясында кетсин деген уран жок бучендечи. Только кумтөрдү элге анан экологический жагын мойнуна алсын деп атат да, кумтөргө, же болсо биздин кыргыз мамлекетине. Пока вот этих наших ребят заключенных не освободят и по кумтөру там вопрос не решат, митинг будет продолжаться. Там скоро вот холодание будет, все равно несмотря на это. Да. Марат, вопрос. Вот вы говорите, освободить задержанного, да? А за вот эти ученые, которые законно действуют. Из омбудсмена, официально Бакыт Аманбаев. Мы Бакыт Аманбаев вчера зашли, обратились к Бакыту Аманбаеву. Когда 10-го я вместе с Турсунбек Акуном съездил в Сару, и Бакыт Аманбаев от меня информацию брал оттуда. И Бакыт Аманбаев, когда я спросил, Бакыт, ты зашел парням? Он сказал, зашел. Какое состояние у них? Я спросил. Он сказал, состояние отличное, ребят. У одного тоже, вот этого Чебутова Улана, там глаза немножко синяки, я врачебную помощь оказал, говорил он мне. И Саруйсам такую информацию дали, Житовском мы. Оказывается, новый омбудсмен, не знаю, вчера я с ним поругался насчет этого, я говорил, он говорит, что ситуация была очень тяжелая, ситуацию не обострить, я не говорил, говорит он. Да. Ну, сейчас ситуация мирная, люди успокоились, но там бессрочный митинг идет, требования народа Четогусского района и села Сару освободить вот этих парней.
освободить заключенных, которые, и вот это двое Бахтияра Курманова и Чуншпа Ермека требования. И еще одна тема Кумтыр. Мы сами, вот члены комитета, хоть одного хотели зайти к ним, но со стороны Каптага, говорят, провокация пошло, чтобы не отпускать нас в СИЗО ГКНБ. И нас не пустили. Вот один Равшан Джеймбек, как депутат, написано, имеет право заходить, то он зашел. А вот это по нашим источникам, вчера было снятие фотки. Вот состояние сейчас в СНБ не избивает, кормят СНБ нормально, но врачебная помощь у них, оказывается, свои врачи есть, оказывается, говорили нам, по словам. Мы думаем, надо это независимого врача туда. Вы готовы предоставить, ваш комитет предоставить независимого врача? Вы подавали заявление об этом в прокуратуру? Мы насчет этого сейчас разговариваем, если мы решим, готовы. Нет, а заявление вы подавали в прокуратуру? Прокуратуру мы сегодня дадим. Либо они заключенные? Мы дадим сегодня. Сегодня дадим, да? На ГКНБ? Да. На ГКНБ и на УВД, вот этот Караковский. А вы лично знаете, но не лично знаете тех, кто занимался, собственно, избиением? Не, лично мы-то не знаем, почему, потому что их задержали ночью. Ночью задержали, вывезли за город Караков. Там на поле или в каком-то месте избили же. Мы лично не знаем. Сами избитые, они что говорят? Что они слышали, видели, кто их избивал? Им угрожали вообще? Сами избитые говорят, это вот вывезли за город. И каждому отдельно там мешок одевали и избивали конкретно вот это, которые спецназовцы, ОМОНовцы или УВД, ну, орган внутренних дел, это дело рук. СМБ там есть, все избивали. Мен айтып ошонун абалдарын тааныштырып коеюн. Биринчи Байгожоев Каныбек катуу сабалган, азыр учурда больницада, республиканскийде. Ошо билип чыгышты ошол жактан. Калчаев Наристе башына кап кийгизилип, катуу сабалган, колу бутун байлап, көпкө чейин. Жунушбаев Эрмек бул мурунку эметкен, булар абалы жакшы. Акбаров Бакай абалы жакшы, Бактияр Курманов катуу сабалган. Чубутов улан башына кап кийгизип алып, катуу сабалган, колу бутун байлап. Азыр мурду денелеринде эмелери бар, мурду сынык. Бейшебаев Мирзат бул өзү эме киши экен, бир буту жок. Ошону жакында эле байкашыптыр, бир бутуна протез экен. Ошо муну сабашпаптыр. Усуп Кожоев Бекзат катуу сабалган, бул бала да башына мешок кийгизилип, кол бутун байлап, көпкө чейин сабалган. Бектурганов Нурлан, мына ошо бир сүрөтү Бектурганов Нурлан бирөөнү тартып чыгышты, сабалган сүрөттөр ушулар. Катуу сабалган, башына кап кийгизип алып, колу бутун байлап, көпкө чейин. 10 күндөн кийин. 10 күндөн кийин кече чыккан сүрөт ушул. Халык Аскат башына кап кийгизилип, катуу сабалган, көпкө чейин. Аз телефон өчүк. Сиздики эмеспи? Турсунбек уулу Азамат, муну абалы жакшы. Основной 3 баланыкы көп сабалбаптыр, калганыкы бары. Бул Мажиков Жыргалбек 2 күн мурун балыкчыдан кармашты, муну эсен булар. Ошо кап келишиптир, жолдон да тозуп кармашыптыр. Самат Турдубай уулу сабалган, башына кап кийгизилип, көпкө чейин сабалган. Ушул основной 13 эметилгендерден. Азыркы абалдары жакшы дейт бияктагы. Муну Караколдун шаардын четине алып чыгышып, ошол жактан сабалган балдар булар. Ууду же тияк эмедиге апарган эмес, муну шаардын четине алып чыгып, баарын ушундай кол бутун байлап, катуу сабашкан. Азыр 10 күндөн бери ушунча тарайлык эмелер, аз дагы сүрөттөр келмек азыр. Бираздан кийин.
Турсунбек, можете на русском, да, теперь прокомментировать ситуацию? Вот эту? Да, всю ситуацию. Общая ситуация 7 октября, да? Как сейчас чувствуют себя заключенные, где они были избиты? Ну, на эти конкретные вопросы, да. Кем и где? Вот вчера депутат Жогорку кеңеши Равшан Жембеков нашим парням заходил, каждым отдельно встречался, разговаривал он. И первое, там, они после задержания за Караколом город вывезли их, и их избивали, вот это ОМОНовцы, милиционеры, очень жестко избивали, жестко. Вот Байоджой Конвек одели мешок в голову, руки там завязали, ноги завязали и избивали конкретно. Вот Калчаев на аресте тоже там мешок одели и руки, ноги завязали и избивали. Жунушпа Вермек, этот парень, который насчет до этого же СНБ, наши правоохранительные органы поставили же там насчет $3 миллионов. Этот тоже находится в СНБ. У него состояние хорошее. Акбар Бакай. Его не трогали, состояние хорошее. Бахтияр Курманов, его тоже избивали таким же методом, мешок одевали. Вот. Чебутов Улан, вот этого парня очень жестко избили. У него сейчас нос сломанный, находится в СНБ. Тоже мешок одевали. Бишевая Мирзат, вот это, да? Бишев, да? Вот, Бишевая Мирзат, его не трогали, там, он инвалид второй группы, он протезом ходит. И вот это СНБшники только вчера узнали, что он протезом ходит. Вчера узнали. Прежде чем закрывать его, прежде чем привезти СНБ, его задержали в каком-то гараже сутки. Потом на следующий день привезли на маршрутке Бишкек, вот этого Мирзата. Вот это тоже же, и надо уголовное дело возбуждать насчет задержания, это в каком гараже. Там Кожой Бигзат тоже мешок одели, тоже избивали. А просто вот этот парень вместе с женой ходил там, тогда задержали. Бектурган Нурлан, вот это, да? Это Бектурган Нурлан, вот это парень. Вот уже 10 дней прошло, вот синяки до сих пор стоят, вот синяки 10 дней. Вот почки же, вы, наверное, вот знаете, на почки вот, избиты, вот синяки. И должны еще каждого парня, мы там это сегодня там не успели, там должны предоставить фотки, там сейчас вот, должны привезти. Вот. И Калгулу Васкат тоже мешок одели ему, завязали руки, тоже избивали жестко. Турсунбек Азамат, состояние хорошее у него. Мажитов Джергалбек, состояние хорошее. Самат Турдубай Улу тоже мешок одели, его тоже избили жестоко. Вот вкратце. Сейчас один из них, вот этот, республиканской наркологической больнице, вот это Байоджоев Канвек, это конвоем там лежит он, оказывается. Вот. Мы состояние сегодня после пресс-конференции узнаем этого парня. Коллеги, есть вопросы? Болып өткен ызычыларға, журналистерге біраздан жеткірелі дегенбіз. Бізде біраздан емеге кірген сүреттерден де бар, тартылып шыққан СНБ-ның абағынан. Комитетте түзгенде Сарыөйлі ызычы болып атқанда бірінші болып қол сұнған Турсунбек Акун, Сакилов, Учкун ағайлар Сарыөйліне жардамға барышты. Андан кейін Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков та барып келишти. Бул кишилер бизге закондун жолу менен деп ушу кишилер бизге законго кандай барыш керек, закон ченемдүүлүк бузбаганга ушу кишилер бизди үйрөтүп жатышат. Турсунбек Акунга, Сакилов, Учкун агайга, Равшан Жээнбековго чоң рахмат. Ушу Сарыөйлү кыйналып турганда ушу бизге барып жардам көрсөткөнүнө. Анан 7
апрелдеги 7 октябрдагы ошо Караколдо болуп кеткен ызы чууга Саруу эли тынчтык жолу менен гана барышкан. Бирок ал жерде мындай ызы чуу болуп кетерин эч ким билген жок. Анткени элдин көпчүлүгү биз барганда биз өзүбүз да таң калып калдык. Ошол жердеги кредит алган аялдардын ызы чуусу бизге чейин эле ызылдашып кетти. Ситуацияны аябай курчутуп ийди ошол жерден. Ызы чуулардын эсебинен ошол Ыскөл областынын губернатору Каптагай Аксакалды переговорго чакырып атышкан. Анан ортодогу кайсы күчтөр экенин билбейбиз, чыгылып 3-чү күч пайдаланып кетти окшойт. Ал кишини ошо машинеге жетелеп галстугунан кармаган кишилер ошо сарылык балдар эмес болуп чыкты. Биз ошо ойлойбуз, эл акыйкатка барат болуш керек деп, Кумтөрдүн ызы чуусу мындан 20 жылдан бери бүтпөгөн ызы чуу мына азыркыга чейин ызы чуу болуп келатат. Биздин өкмөт деле ушул Каптагай Аксакалдын мурунку ызы чууларын билип туруп, көлдүн тынчтыгын сакташтын ордуна Каптагаев Аксакалды ошенге обул губернатор кылып койгон. Анткени Каптагаевдин мурунку Садамбековдун убагында болуп кеткен Жетөгүздөгү аким, ошол кездеги азыркы кездеги губернаторлук постто туура эмес иштер жазалып, жерлер сатылып, жана ошо Кумтөр жагынан акча желип кетти деген ушак айыңдар мурунтан бери жүрүп кеткен. Негизи ушул көлдөгү ызы чуунун башы деп биз өзүбүз ойлойбуз, жанагы ызы чууну баштап ийген. Жоксо бизге Саруу элине атайын провокация жасаган деп биз ушул Каптагаевдин өзүнөн көрөбүз. Баарын даярдатып койгон. Омону даяр. Спецназы даяр баары тең. Аялдарды даярдап койгон. Саруу эли ал жерге барып эч кимде ары жулкуп, бери жулкуп деген ойдо жок болчу. Массанын көбүнөн массаны башкара албай калышты дагы. Ал жерде ошо 2-чү күчпү, 3-чү күчтөр ошо Саруу элин, Жетөгүз элин пайдаланып кетти окшойт провокацияга. Бизде ошо өгүнү жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков эмеге СМБнын абактарына кирди. Бизди кийирбей койду. Киргизгенге болбойт, тияктан бияктан деп ошо көл жактан эме келген окшойт. Заказ кийирбегиле. Мисалы биз ошол кармалган жана камалган балдардын укугун коргоп аткандан жок дегенде 1-2 кишини кийирип койсо болмок. Заказ боюнча биз кирген жокпуз. СМБнын абагына жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков кирип, ошол киши баардык данныйлардын баарын ачык алып чыкты. Ошол алып чыккан данныйлар боюнча эмен Алишер Нурбек Алишер сиздерге баяндап койсун. Бул жерде эмелер бар, сүрөттөр бар, биринен экин сүрөттөр бар. Кандай сабалган, ошол балдар кандай жанчылган. Мисалы сабалган балдардын аты жөндөрүн да айтып кетсең. Айтылат. Ошол кармалган балдарды айтылып атат. Булар Ысык көлдүн СМБсы менен УДысында кармалган Караколдон. Бирок сабалган жери талаадан сабалган деп атат. Талаадан. Башына мüşök кийгизип, мал сабагандай сабашкандай. Алишер. Чтобы получить работу, они наняли господина Бенштейна, который с другой стороны был также представителем Киргизстана в переговорах. То есть с самого первого дня Киргизстан уже совершила ошибку, что заключила договор с Камеко. Компания без какого-либо опыта в области разработки золота. То, что мы обнаружили за короткий период, когда мы исследовали эту тему вместе с Барлевым, что были переведены различные суммы в качестве взяток
активистов внутри Киргизской республики, функционеров внутри Киргизской республики. שאנחנו מאמינים שמדובר גם כן בתשלום כספים לנשיאים הקודמים. У нас есть основания предполагать, что была возведена выплата предыдущим президентом тоже. כאשר קמקו באו והציעו לקירגיסטן, בואו נקים חברה חדשה. Когда Камеку предложили Киргизстану создать новую компанию, בשם צנטרה, которая будет называться Центера, ולנו קמקו יהיה 2/3, и у нас у Камека будет 2/3, במקום שליש שיש לנו עד אז, вместо трети, которая была до сих пор, קירגיסטן נפלה בפח, Киргизстан просто попал в ловушку. והסכימה לכך שבחברה החדשה, צנטרה, הם יהיו במקום 2/3, הם יהיו רק 1/3. И согласилась, что в новой компании Центера они будут только 1/3. И это вместо 2/3. וזאת בהסתמך על הערכה של קמקו, שהם נותנים גם כן לתוך החברה החדשה, צנטרה, מכרות זהב בארצות הברית ובמונגוליה. И это основываясь на... это как будто бы основываясь на оценках Камеки, что они приносят месторождение. Что они приносят месторождение в Америке и Монголии. В Америке и Монголии. אבל אף אחד לא עשה הערכה כמה שווים המכרות האלה. אף אחד לא עשה הערכה כמה שווים המכרות האלה, אני אומר את זה פעם שנייה. כיוון שהחברה שאנחנו, שקירגיסטן שכרה אותה, זה סטנדרט בנק. Из-за того, что компания, которую наняла Камеко, это стандарт банк. במקום לבדוק כמה שווים המכרות האלה, вместо того, чтобы проверить, сколько стоит, какова оценка этих месторождений, הוא הסתמך על הערכה של קמקו. она основывалась на оценке Камеко. שהייתה כמובן גבוהה, זה נראה בלתי מקצועי לחלוטין. Которая, конечно же, была завышена, и это выглядит совершенно непрофессионально. לאחר מכן התברר שכל ההוצאות, Потом оказалось, что все затраты, והיו הוצאות גבוהות, и были высокие затраты, למכרה בורו, на месторождение Боро, נכנסו למעשה מהחברה החדשה, вошло в новую компанию. ככה שלמעשה מה שקמקו עשתה פה, то есть то, что сделала Камеко, זה היא לקחה את קירגיסטן, она взяла Киргизстан, בתור מנקרות, ומנצחות, אפשר להגיד את זה? они взяли киргизов за идиотов. לא, תשאל אתם יודעים מה זה מנקרות. Господин Мушка спрашивает, если господа знают слово «манкрут». Это общеизвестное уже слово после произведения Чингиза זה אני לוקח את זה מהסיפורים מהסיפור של האיטמטוב, והיום איננו קלה. Он берет это из произведения Айтматова, Манкрут. Это тот раб, который совершенно ничего не соображает. שלמעשה לוקחים את האדם השני בתור עבד, והוא עושה כל מה שהאדון אומר לו. И этот раб должен исполнять все, что хозяин ему говорит. היום למעשה מה כשאנחנו הצענו בדוח שלנו, то, что мы в принципе показали в нашем отчете, עם כל הכבוד לדובר של הממשלה שדיבר לפני כן, со всем почетом к представителям правительства, который говорил до сих пор. אנחנו הצענו בעמוד כיצד לפעול נגד קמקו. Мы предложили, каким образом действовать против Камеко. После вашего заключения правительству была ваша... вы предлагали услуги. Это правда? האם הצעתם שירותים לממשלה הלאה? כן, הצעתם. כן, ודאי. Да, вы предлагали. ודאי. А каким путем вы хотите помочь Кыргызстану? באיזו צורה אתה רוצה לעזור לקרגיסטן? כיצד בדיוק? אני הייתי רוצה לנהל את המשא ומתן באופן גם עם קמקו וגם עם קירגיסטן.
Я бы хотел начать переговоры из Камеко, из Центеры. על מנת להגיע לתוצאות האופטימליות לטובת קירגיסטן. Для того, чтобы дойти до оптимальных результатов на пользу Киргизстана. וכמובן שאם במסגרת משא ומתן לא נגיע לתוצאות אופטימליות, И если не дойдем до оптимальных результатов в результате переговоров, אזי אנחנו כמובן נשתמש בכל האמצעים, כולל הנושא של תלונות. тогда будут приняты все меры, начиная от исков, פניות לרשויות בקנדה ובארצות הברית, обращение в комитеты в Канаде и в Америке, ותביעה במסגרת בוררות בינלאומית בהתאם לחוזים שיש לנו עם צנטרה, קמקו, KOC, וכל מי שקשור אליהם. и иски в международные арбитражные комиссии во всем, что связано с деятельностью и с договорами. Ответ на ваше предложение от правительства получили? Нет, не получил никакого ответа. Вот по мнению Мушката, вот какая бы доля бы, ну, считалась бы оптимальной, да? Как мы должны договориться? Вот как вы считаете, что можно, ну, как бы, какие проценты мы можем себе, как это сказать, уговорить их, чтобы они нам отдали? По вашему мнению, 50 на 50 это нормально? Или надо требовать больше? איזה אחוזים אנחנו מקבלים? לדעתי החשיבות בנושא של צנטרה זה שתהיה לקירגיסטן שליטה. В принципе, в интересах Киргизстана это то, чтобы в Центере была полная... чтобы Киргизстан полностью контролировал Центеру. כלומר, ההחלטות בצנטרה צריכות להיות על בסיס ההחלטות שמקובלות על קירגיסטן. Все решения в Центере должны